Кыямат күнү эки дос жолугат. Бул дүйнөдө алар ажырагысы эле, бирге күлүшчү, эң жакын достор болчу. Ал күнү бардык достор бири-бирине душман болот. Бирөөсү айтат: "Мени ушул адаштырды", экинчиси болсо: "Жок, ал мени ээрчитти" деп жооп берет. Бирок башкача достук да бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгер эки адам бири-бирин Аллах үчүн жакшы көрсө, Аллах аларды кыямат күнү бириктирет. Алар бирге болот, бирге бейишке кирет. Алардын достугу түбөлүккө уланат." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силерден эң жакшыңар Куранды үйрөнгөн жана аны үйрөткөндөр. Дал ушул Куран жүрөктөрдү бириктирет. Дал ушул китеп достукту түбөлүк." Хотя она, возможно, все еще есть бедная, да, ждет. Азыркы жанакы биз көрбөдүк. Буяк айтып атат, кечээ жакында эле келип кетти дейт. Өзү тирүү экен дейт кен. Тетиги, Өзү тирүү экен дейт. Баягы өзүнүн эстетигин жууп тазалап кетип атат. өзүнүн сүрөтүн да кое болгон. Наверное, это хотело. Астагфируллах. Вот оказывается, недавно приходила, она сама, да, она жива. Это вот, грубо говоря, мен билгендей, бир место $20,000. 20 миң доллар. $20,000 бронь. $20,000 чейин дештиремек. Чучу да? Да, могу 20 миң турат болуш керек. Больше. 1 миллион сом жоготконун байкаган дагы эмес. 14 февралда Борбордо нөөмөттө жүргөн эки милиционер кара барсетканы байкап калышкан. Ал Москва менен Фуч көчөлөрүнүн кесилишиндеги бордюрда жаткан. Ичин текшергенде документтер жана оролгон акча, тактап айтканда 1 миллион сом табылган. Акчанын ээсин аныктап, милиция бөлүмүнө чакырышканда, ал каражат жоготконун байкабаганын айткан. Жыйынтыгында шаар тургуну милиционерлерге ыраазычылык билдирген. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.